20 май күнү Ататүрк паркынын территориясына жайгашып калган 198 объект сүрдүрүлөт деп атат. Анан логикада бул жерде ак ниет сатып алуучулар бар ал жерде. Мен коррупционерлерди ныпым коргогон жерим жок. Ошол 198 объектиде эми биздин жарандар баягы ак ниет сатып алуучулар 1-2, 3, мүмкүн 5 колдон алып аткандыр алар. Ушуну мэрия жакшылап иликтеп, мыйзам чегинде ошол учурда Ататүрк паркын кимдер берген территорияны? Ошол учурдагы мэр болобу, ошол учурдагы тийиштүү кызматтар, ошол учурдагы шаардык кеңеш, ошолор эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт? Эмне үчүн сот жоопкерчилигине тартылбайт дагы? Жепчең эле ошол территорияны объектилер талкалаш керек деген мындай позицияга түшүп албашыбыз керек. Муну этият караш керек. Мыйзам деген бар. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, ушул маселени көңүлдүн борборуна алып, мына жетекчиликке айта барсаңыз, бул жөн эле 20 күнү баарын чыккыла сүрөбүз дегенден алыс бололу. Бүт баары иликтенсин. Ак ниет сатып алуучуларга мүмкүн ошол территориядан үй алып калган билбестен. Аларга налогту төлөмүн күчөтүп коюш керектир. Ушул маселени Ататүрк паркындагы бүгүнкү көйгөйдү бир биз тагын урматтуу коллегалар ушуга бир кол кабыш кылалы. Эл чыгып, байма-бай чыгып, ошол тургундар, жашоочулар митингге чыгып атат. Мына биздин айрым депутаттарыбыз барып жолугушуп келди. Баягы бармак басты, көз кысты болуп эле маселе туңгуюк бойдон калып эле анан тиги ызычуу болуп будуңчаң чыгып жатып калбашыбыз керек да. Мен ушуну Алмаз Акунжанович өкмөттүн Акылбек Үсөнбекович дагы өзү жеке көзөмөлүнө алып туруп, тыкыр иликтесеңер, адамдардын тагдырлары бар ал жерде. Канча көз жаштар бар. Ошон үчүн ким ушуга жол берген, мыйзамсыз жерлерди берген ошо кишилер жоопкерчиликке тартылсын андан көрө. Биздин атыбызга дагы көп кабаттуу үйлөрдөн элдер кайрылды. Ал жерде көп кабаттуу үйлөрдө жашап аткан жашоочулар аябай тынчсызданып атат. Алмаз Акунжанович, эми мына эгерде туура эмес берип калган болсо, мыйзам чегинде каралып, анан мунапыс жарыялаганда президент көп жерлерди мына 142 миң объекти мунапыска былтыр киргизди. Аграрный комитет биз карадык эле. Ошо мунапыска болсо деле кирип, анан башка бир жерди көрсөтүп берсе, мен ойлойм ошо Ататүрк паркында жашап аткан элдер деле каршы болбосо керек, бир жаңы парк деле түзүп койсок болот. Эми элдер ушунча жылдан бери кээ бирөө Россияда жылдап чогулткан акчаларын алган үйлөр экен. Карапайым элдер, анан алар азыр каяка барабыз деп тынчсызданып атат.